Рахмат, урматтуу төрага, Сурабалдиева, 1-май округу. Эми жалпы коллегаларыма палатага айтып кое турган нерсе бар. Экинчи окууда сунуш берилген болчу. Аудиторлордун арасынан бүгүнкү күндө тең укуктуу аял менен эркектердин ортосунда мындай бирдей укуктар болсун деген мыйзам иштебей жатат. Ошондуктан аудиторлордун алып келген, счетный палатанын алып келген мыйзамына гендердик квотаны киргизелик десек, дублирование деп жооп берип турсуңер, урматтуу жетекчилер. Бул дублирование дегениңер туура эмес. Мына мен текст боюнча таптакыр башкача жазылган. Анан болгон мыйзам бүгүнкү күндө аткарылбай иштебей жатат. Бул процедурный комментарий кылбай эле коюла. Бирок жалпысынан бизде Кыргызстандын аялдары шайлоого келгенде мыякта депутаттарыбыз отурат го, 51% аялдар болот. Ошо менен айымдарга кайрылып келет эле. Мына биз гендердик квотаны аудиторлорго киргизгиле десек, киргизбей койдуңар. Эртеси күнү деген мыйзам бар деп туруп, мыйзам аткарылбай жатат. Анан тең укуктуулук боюнча мыйзамда бир гана жогорку кеңеш талап коюлган, эсептөө палатасынын мүчөлөрү шайлоо боюнча. Бирок биз да аткарбай келе жатабыз деп бизге тескерисинче шылтап койдуңар. Эртеси күнү деген бул мындай мультипликативный эффект болот. Эгер жогорку деңгээлде, жогорку кеңеште мындай гендердик квоталар кабыл албасак, региондордо ошондуктан бир да аким жок, бир да мэр жок, бир да губернатор болбойт. И ар бир мамлекеттик ишканаларда айымдардын пайызы азайып келе жатат. Бул абдан мындай мультипликативдүү эффекти силер мындай урматтуу коллегалар өзүңөр кандай элде кандай реакция болуп жатканын түшүнбөй жатасыңар окшойт. Мен бул дагы бир жолу айтып кетейин. Абдан өкүнүчтүү, эртеси күнүдө мындагы мындай последствиялар бир топ болот болуш керек. Абдан туура эмес. Рахмат.